Assalamu алейкум, урматтуу кыргыз элим, урматтуу Токтогул шаарынын тургундары жана коноктору. Мен ушул жерде жашайм. Бул көчө Сүйүналиев Райымбек, эски комсомол. Мына мен оң тарабымда турган бул атайын балдар ойночу аянтча. Муну мэрия курган. Мына ушул көчөнүн башкы абалы бөлөкчө болчу. Мен бала кезде ойноп жүргөндө мэрде бактарактар, эми азыр бир дагы мэрия бактарак бүгүнкү күнгө чейин отурускан жок, жада калса күрөшө албай атат. Айтайын дегеним, мына ушул аянтчанын уландысын көрүп атасыздарбы? Мына жашыл дарбаза, жашыл тосмо. Ошонун баардыгы ачык болуш керек эле. Тээ жерде электр чубалгысы турат. Мына ал дагы баардыгы ачык болуш керек эле. Биз мына канча маселени көтөрүп атабыз. Менин бул коңшуларым алыскы туугандан жакынкы коңшу дейт. Коңшулар канчалык деңгээлде мени колдойт экен, жана канчалык деңгээлде түшүнүк менен мамиле кылат экен, бирге көрөлү. Бул жерге мен жалпы элге мындай эс алуучу сейилбак, сквер кылууну максат кылып атам да. Мына биздин бала чакабызбы, жолбозо менин ата-энемби, баарыбыздын улгайган ата-энелерибиз ушул жерде сейилдеп күн өткөрсө кандай сонун. Мен ойлойм, менин кошуналарым баардыгы түшүнүк менен мамиле кылып, өздөрү ушул ансыз дагы алсыз мамлекетке, алсыз биздин шаарыбызга жардам берет болуш керек. Мындай жол менен аракет кылбасак, биздин азыркы мэрлердин баардыгы чабал болуп турат. Бул маселелердин баардыгы көтөрүлбөйт кылымдап. Ошон үчүн биз көтөрүп, маселени кабыргасынан коюш керек. Азыр достор, ушул жана жашыл тосмо, мына электр чубалгысын кошуп көмүп алган, тороп алган. Бул дагы мыйзамсыз. Эми азыр кошунабызга келип, документтерин баарын жол-жайын териштирели. Кошуна! Менин атым Болот. Мен бир күндүк иш да, аны тетилер бузуп кайра салыш керек эменин баарын. Сиз кемде техника менен балдарды жардам бердиртейинби? Техниканын не кереги бар? Мэрия эми фундаменттерин бузганга. Муну болгарка менен нерден таза сөттүм мынакей. Ошондо муну кесип нары жыктым. Кайра таза сөткөндөн кайра тургузуп койдум саркылып. Бир бастык эле иш саркы менен алып коттум болгарка. Руслан аке, эң биринчи эле сизден баштабайлыбы? Кандай дейсиз? Анан аны айтып, ал эми кыргызча метод болуп атат. Ал бизди айтып, мен азыр ар бирине бирден кирип чыгам. Суранам барып. Жок, мен кошуналар менен кечинде чоң положено нерсеге жылдырып. Сиздин өз кызыл китебиңиз боюнча тиги жерден да, Бул жерден да мына столбардын ар жагынан мындай тозулган. А бул жака кошумча келишим түздүңүз беле же түзүлгөн эмеспи? Бирге түзүлгөн эмес. Эми бул самовольный эле тозуп алып турсуздар да. Бүтөлө ошондой алганда, даже мунуларын чыгып кеткенде. Жок, буларга эми жок дегенде кичине бул жерде орундук болуп атпайбы? Булардыкы кызыл китебине кирип калбаш керек. Бирок могу сиздин катарыңыз ким берсе дагы ал жоопко тартылып калат, биринчиден, экинчиден. Берилбеш керек болчу да бул жер. Баары бир берилбеш керек болчу. Мен макулдап атпайм, ошондо эле мэрге айткам. Ошон үчүн мына лёгкий конструкция кылып атам. Баары бир 10 жыл болобу, 20 жыл болобу, же 2 жыл болобу, баары ушу жер нарык жылгыла деп келет. Азыр эл көбөйүп жер жок. Бир күнү болбосо да бир күнү болот ошондой. Онолор жылдыр тетиğin магазини бар мынакей жол жүрүктөн. Мунулар бүт жака кирсин, пожалуйста менде. Ан колум бош эмеспи? Жем ошону камерага бир өзүңүз бир сүйлөп сөз берип коюңуз, мына кошуна катары эми. Сөз берем. Жем качан баштап бересиз анда болжолдоп? Күзүндө баштап берем. Онолор чыгат ошондо баштап берем. Кайсылай? Кайсылай? Октябрда онолор жылсын. Октябрда могул жерде өзүңүз эле жылдырып Кудай буйрса, наркы стенага такап. Ону столбардын ар жагынан кетет. Анда биз бир чогулуш кылып, кошуналар болуп бир макулдашып койлу. Анан күзүндө Кудай буйрса жылдырып бересиз. Сүйлөштүк. Макул. Ырыс келди. Сквер боюнчачы, сквер салайлы деп атканбыз да бизчи. Анан өткөндө калдык эжеге да айткам, ошол боюнча сиздердин оюңуздарды качан жылдыра аласыз? Мен азыр атайын иликтөө жүргүзүп атам да, анан буларда баардыгы өчөшүп, ушу эрегишип эле турушат. Анан наркы Руслан аке ачып берем деди. Эми сиздердин жолуңуздарды угушум керек болот. Мен баа берде прессинде негизинен хозяйка Турсунайжың. Турсунайжың сырайынан да? Я, как говорится, приезжая. Урматтуу Токтогул районунун тургундары, коноктору,
кыргыз элим ушундай бир баскынчылыктан арылбай койдук да. Эң биринчи эми ал кезде билбейм мен мыйзамдар кандай болчу, бирок могул жерде Сулайманов деген үй бүлө болгон, аябай жакшы, интеллигенттүү. Ошол эми биздин көчөнүн эң алдылары болчу да, Кушубаковтар. Столбалар көрдүңүздөрбү, баардыгы ачык болуп туруш керек да. Бул жер эми канча үйгө бөлүнүп кеткен азыр билбейм, азыр сурайбыз азыр баардыгы жакшылап тактап. Бирок могулардын баардыгы доступ болуп туруш керек да. Биз күн сайын мындай бир жаранына бунун үйүнө кирген азыр мыйзамсыз. Кирип эгерде электриктер текшерейин десе баардыгы мыйзамсыз болот да. Ошондуктан бул нерселердин баары ачык болуш керек. Доступ болуп туруш керек да, киргенге баардыгы мүмкүнчүлүк болуп туруш керек. Эми жалпы мисалы элдин электр энергиясы өчүп кала турган болсо, могул мамычалардын үзүлүп кала турган болсо, бунун баардыгы мыйзамсыз болуп калат да. Үйдө ким бар? Могул ким эле могу Тажыбай экенин үй бүлөсү болосуңбу? Жок. А силер өзүнчөбү? Такыр эч ким жокпу? Жок. А эмне бөлүп сатып жүргөнбү бул жакты? Жакшы. Азыр келем анда кайра. Мына бул жактар дагы бөлүнүп сатылып кеттир. Эми булар кызыл китеби барбы, жокпу, бирок булар ойлошот азыр. Кызыл китеп болду, бунун баардыгы мыйзамдуу деп. Жок, анча-мынча уруулар болгон мамлекетте. Жең ичинде сүйлөшүп сатылган. Бул эң биринчи архитектуралык чийиндер чийилет. Район түшөрдө, шаар түшөрдө, деги эле бир курулуш түшөрдө мамлекет эң биринчи архитектура менен баардыгын мыйзамдаштырып туруп, анан кийин турак жай курууга жерлер берилет да. Бирок ошого карабастан мына атайын мондай сейил бактарга бөлүнгөн, адамдар эс ала турган, мындай адамдын өнүгүүсүнө шарт түзө турган шарттардын баардыгын мыйзамсыз кылып сатып жүргөн. Жүрүңүздөр анда. Азыр Тажыбай деген коммерция менен соода тармагында иш кылган акенин үйүнө келдик. Сурайлы. Менин атым болот, мен сиздин кошунаңыз болом бул жерде. Шаардык кеңеште депутат болом мен. Кайерден көрдүм? Анан эже мен азыр иликтөө жазып аттым элем. Кошуна катары баардыгын чогултуп, могул жерде Сүйүналиев Райымбек көчөсүндө мындай бак сквер бар болчу да илгеричи. Анан бактар кыйла отуруп кийин тосуп алды. Түшүнөм деп кой. Мен ошол саткан кишини таппай атам. Кушубак Сулаймандан алдыңыз беле? Бек көзүнөн, Султандан. Султанданбы? Адрес болсо таап бер. Чынын айтайын. Бул акмакчылык да. Туурабы? Мен билбесем. Туурабы? Туура. Мен билбесем андай жерди же мен түшүнбөсөм. Өзүнүн эле чегинде тура берсе өлүп кетеби? Өлүп кетеби? Ошол акчаны эмне биздики болуп кетеби? Жартысын болсо Накиге сатыптыр. О, наркы кошунага? Тиги чогуу эле мага эле сатып койсо өлүп кетеби? Не деген адам? Ошол болуп атпайбы? Алар өзү башынан эле ушинтип эң биринчи ошолор тоскон. Тозулбай эле мен сатып алган ушундай тозулбойчу эле. Ошо, эң биринчи ошолор тоскон. Андан кийин ошо сиздерге сатып бериптир да. Ошону жөн эле койбойбу, чегинечи. Бизди деле расход кылбай, туурабы? Эмне кылат мамлекеттин жерин тозуп? Ошол болуп атпайбы? Жөн сат адамдай болуп. Мен айттым, ушу 450 миңге сатыпса, мен деле берет болчумун ошол акчаны дедим. Мамлекеттин жерине кирип өлүп кетпейли. Сиз азыр могу таппай атпайбы? түз эфирден кайрылып койсоңуз азыр эже алар көрөт биздичи. Накей. Мен кожа ушу десем мен таппай эле. Эмнеси? Эч нерсе болбойт, айтып койсоңуз мына. Соткасын тапсам эч албай койду. Соткасынчы. Чалсаңыз албайт абы? Анан бирөө жарым билсе, Бишкекке мен барып атпаймынбы? Бирөө жарым билсе адресин берсе мен үйүнө барат элем алакмактын. Адресин тап беребизби анда? Барам мен. Эже эми ал менен соттошуш, ал менен маселе чечиш, ал бөлөк маселе да. Бирок бүгүнкү күндө сиз жашап атпайсызбы? Анан могул бошотуп бериш, жылдырып бериш, эми сиздин мойнуңуздагы маселе. Расходун мэрия деле көтөрүп берсе, кошуналар деле жардам берсек, сиз жылдырганга макулсузбу? Ошонун эле сөзүңүз. Мен өзүм деле жылдырам, мен ошол Султандан төлөтөм. Мен эмне кошунат? Мен жардам берем анда сизге. Башым оорутпайт. Ушуну качан жылдырып баштасак болот? Биз анткени азыр Кудай буйрса жылдыра албайм. ошо качан бир кошуналар бизге сөз берип атат ар биричи. Мага атайын камерага бирөө октябрда жылдырып берем деди. Быйыл кое тур айланайын. Мына мен тете кызым катып отуп калды базалда. Мен балким Индияга акча жооп атам. Мага быйыл сүйлөйт. А эгерде биз жардам берсекчи сизге кошуна катары? Эме да. Мен болбойм да, кетем да айланайын. Кой. Тажыбай эке. Кетет алда. Алда кетеби? Ооба, мен кызым катып. Үйдө эч ким болбойбу? Болбойт. Сизге чегин көргөзүп койлубу же чегин билесизби? Жүрүңүз, чегин көргөзүп койлу сизге. Жок, жардам беребиз. Эми бул эми баягы мамлекеттин муниципалдык мекеменин маселеси да.
Анан наркы кошуналар да ошону да бөлүп сатып жүрүптүр да. Оода ураң бар. Сиз алдагы площадканы көрдүңүзбү? Балдар ойной турганчы. Анан ушул жерде сонун болуп алия түшүш керек. Анан могу бул турсунай эжелер да кичине чыгып болгон. Наркы жак ошол эң мыйзамдуу да. Ошондой тозот экен тете. Самыйбек акеники мыйзамдуу да, ошондой ойнон деш керек. Төнеке менен тозуп койбойбу? Же болбосо мага түшүндүрүп койбойбу? Эже, мен мынектен чыгып кеттим эле. Өзүңүзгө саттым. Кандай кыласыз өзүңүз? Эми архитектураны чакырасызбы? Чейиңизди билип алып, кыла бериңиз деп койбойбу? Адамдай болупчу. Мен ушу аябай жиным келип атат. Чындыгында акмактай болупчу. Болжолдоп канчага эми сыр болбосо сатып алдыңыз? Муну Эми сиздин баягы немес 2.800.000 сатып. 2.800.000. А Болжолдоп сизге бул 800.000 сомдукту жөн эле сатып кетиптир деп эсептесе болот да, туурабы? Ошо. Канча соттук жер деп ойлойсуз азыр? Акчасыз да жерге кирсин. Акчаны адам табат. Просто аракетчилик жаман. Түшүндүңбү? Түшүндүм. Мен муну эме центральный кызыма карап туалетти бияка неке центральный өтөт да. Ошого кошуп 6 кольцо кийгизип мен мына ойлоnuш керек да адамдычы. Адамды ойлоnuш, тур иш кылыш керек. Алдагандан эч ким теге жыргап кеткен кишини көргөн эмесмин мен. Кап айткан мен. Алдагы электр чуалгы столбаны көрдүңүзбү? Ошол сыртта болуш керек да, такыр эле ичине кириш керек. Анан сиз азыр кызыл китептин ичине киргизип койгонбу ушунун баардыгын? Сиз ошону немеден госрегистрда текшердиңиз беле? Канча соттук менин жерим деп? Эмне кереги бар? Аны текшертпей эле мен ага ишендим да. Ишендим. Кызматта иштеп жүргөн кишиге ишенесиң. Ушулар калп айтпайт, ушулар билет мыйзамды деп. Туурабы? Акеси өзү депутат болсо. Анан мыйзамды киши деп мен бул үйдү таанычымын да илгерде бизге. Биз да тааныйбыз. Интеллигенттүү үй бүлөдөн болчу. Ооба да. Анан мен мындай калп айтат деп ойлочумун, катташчымын, Гүлнара подружкам болчу. Анан мен мындайчалык деңгээлде деп ойлогон эмесмин Султанды. Тендер менен иштеп жүрсө, мыйзамды билет. Билет бар. Мага ошон караңгы эмес. Ооба. Анан ошон үчүн Аябай билимдүү. Билимдүү киши ушуну кылганда мен аябай жаман кылайын деген. Баягы Сулайман менен да сүйлөшкөм соткадан. Эмне кылайын эми Султандын ушул кылганы болсо деп калган анан. Биз айтайын деп басып неме кылдып. Аны мына эмне Накини дагы ушинтип. Муну биз курган жокпуз, ошол курган неме. Эми азыр Накини такыр эле кысылат да эми алчы. Ал вообще эшиги жок калат да. Аябай кыйналат азырчы алчы. Жок, эшиги жок калат. Сен түшүнсөң, минтеп эле үйгө кирип калат экен. Аны экөөбүз ченеп көргөнбүз. Айла жок, сизге сатыш керек болот. Анан мен ошондо айткам. Накигечи, Накиде сөз укпайт айланай, такыр кошуна болгондон кийин. Айланай, мына элдин жери экен, баары сеники деле эшигиң болуп калат экен. Мага эле сатып кой. Мен жылайын нары, өзүм чейимде туруп кура берейинчи дегемде бул ремонт кылат кандай десем, келбоду. Как кора болуп көрсөтөм анда. Жүрүңүз анда сизге. Жок дегенде. Мен азыр архитектуралык Делеге келген жокмун, байнам. Келиңиз. Байнам. Эми Кудай буйрса эми сиздер соода кыласыздар, Кудай буйрса жакшы болуп кетет сиздердики. Мына могун карасаңыз, мына могун келсеңиз. Мына могу Ырскелди да кичине кирет могу турсунай эжелер дачы. Эң жакшысы мына Самийбек акенин алдаа жерде үйү бар ана турат го. Ошо площадканын бурчунан жылып келет да. Мен сизге дагы тактап берем азыр бардыгын. Ошондо мынау эски столбо турбайбы? Ооба, өзүнүн немелери бар, нормалары бар. Столбадан бир нече метр наракта болуш керек деген. Анда болбой калат. Ошондой. Анда болбой калат экен. Бунун үйү бузулуп калбайбы? Бузулат. Бунун баары мыйзам бузуучулук. Бул акырын үй бузулат. Эми баа мен кошуна катары келип атам да. Мынакей алтындарым, эжекелерим ушуну эми жардам бериңиздер депчи. Жашынакай могул жер сквер болуп калат, Кудай буйрса көрөсүз го. Аябай сонун болуп калат. Бактарак ушул жер өзүңүз эзе аласыз. Бериңенде биздин переживаниябызды ойлон. Аны жардам беребиз биз. Жардам беребиз. Мына бурчка барып калабы ошондо. Эми баа элдин баары көлөкөлөп отурсун деп атам да, мерде канча деген улуу улгайгандар бар. Турбайбы? Мына эски тактай. Ооба. Алар дагы бир аз чыгып кеткен. Алар дагы ченеп туруп нары киргизебиз. Кызым базып аман эсен Индияга барып келели. Аман эсен барып келиңиздер, кызыңыз сакайып кетсин. Рахмат эже. Ошону ойлоп атам, мен бүтпөгөм эмне бар экен. Тажыбай акеге да айтыңыз, Ооба. Макул. Ишиңиз ийгилик. Ден соолуктарың жакшыбы, иним? Иштериң күлүү күчтүү жүрөсүңбү? Канча ойно ушул жерде чоңойдуң? Мына могу сквер боюнча оюңду эле айтып койчу. Моулардын баардыгы мыйзамсыз тозо болгонбу? Биз ушул жерде ойночук белек могул жерде. Эсиңде барбы? Бир-эки сөз оозуңду калыстык үчүн айтчы. Жөлө койчу. Сен да коррупционер болуп кеткенсиңби? Жөлө койчу, аты жөлө. Калбаспы калдык эже? Мен атайын сизге келдим. Мынакей кошуналардын улуусу, сулуусу, уюштуруучусу өзүңүзсүз. Биз былтыр сууларды алып келгенбиз. Агымдык суу менен.
Анан мен Бар, сиздин бар. могу элиңизди көрүп аябай суктанып атам. Мен эми депутат катары аракет кылып атам, сиздер мага жардам бериңиздер. Кечке маал чогулуш кылып бериңиз. Алдагы жердеги илгерки биздин сквердин атайын оруну, илгери сквер бар болчу ал жерде. Мына ошону жандандырайлы. Кандай дейсиз? Ошо жөнүндө өзүңүздүн оюңузду бир айтыңызчы. Туура эле, ал үчүн кечке маал бардык кошуналарды чогултуп, кошуналардын да оюн угуп, жалпы кошуналар чечишибиз керек анычы. Негизи жалпы элдик болгондон кийин ошо өзүнүн келечектеги мына өсүп келаткан жаш муундарыбыздын ойногонго, өздөрүнүн эс алганына деле жакшы, аны баардыгы эле колдойт болуш керек деп ойлойм да. Анан эми ошо жалпы ошо кошуналарды чогултуп, ошолордун ойлорун угуп туруп, анан аракетибизди жасап, Жардам биз бериңиздер. дагы сага жардам беришке. Ошентели. Анан могу аракет кылабыз. сизди могунуңузду бере аласызбы? Ошо өзүңүз бир камерага карап айтыңызчы. Эми аны айта албайм. Жөн башка кичинекей сатып беришип Сатып жүргөн бер. үйдөгүнү алып чыгып Өзү бере албайсыз. салдыңыз, а? Кудай Аябай. биз үчүн иштеп жүрөр. Рахмат. Анда кечке маал канчага? Кудай буюрса бир 8дерге кылалы кечке. Баарын уюштурасыз. 8дерге. Мага чалып койсоңуз мен келе калам. 8дерге кылам, андан эртерээк эч ким деле чыкпайт Ооба. кызык деп. Саламатсыздарбы, урматтуу кошуналар? Сиздер менен бүгүн ошо жүз көрүшүп турганыма аябай кубанычтамын. Мен бир шаардык кеңештин депутаты катары демилге көтөрүп атам да. Бул өзүңүздөр билесиздер, могул жердеги биздин чоң сквер бар болчу илгери. Мен бала кезде мына баардык Ырыскан эжем, ушу улуу адамдар баардыгы билет. Бул жерде чоң талдар бар болчу да. Мына ошол талдарды калыбына келтирели деп атабыз. Ал үчүн мынакей сиздердин жардамыңыздар ополтодой керек болуп атат. Бир нече биздин кошуналар баардыгы үйлөрүнөн чыгып кеткен. Ушул боюнча сиздер бүгүнкү күндө оюңуздар кандай? Колдойсуздарбы бул проектти? Ушул жер сквер болуп, эс алуу бак болуп, сейил бак болгонун каалайсыздарбы? Анан ушул кошуналардын баарынан бир өздөрүнүн оозунан сөзүн алайын дедим эле. Анан бир чекеден сиздерден сурай берейин. Ырыскан эже, сиз айтып берсеңиз оюңузду. Бүгүнкү күндө ушуга кандай көз караштасыз? Колдойсузбу? Колдойм, конечно, колдобой, анан кийин жалпы кошуналар деле баардыгы деле колдойт болуш керек. Ошол жерде жакшынакай сквер болуп, жакшынакай отуруп, эс алып, бактар тигилип турса кандай сонун. Эртең менен кечинде кошуналар чогулуп деле кобурашып отурганыбызга жакшы. Бала чакаларга деле өзүбүздөн кийинки балдар дагы ошолорго неме калат да. Анан эми закондун чегинде мындай алдыра тургандар алдырып койсун, капа болбосун ага. Азыр эми ушу кошуналык деле бир бүтүмгө келсек болобу? Ич ара сүйлөшүп, жылдырып берип кой деп же сөзсүз баягы соттошуп, мэрия менен Жок, жакшылыкча эле жылдырат го. Мына билбейм, баардыгы эле түшүнүктүү эле немелер жакшылыкча. Мисалы үчүн мен өзүм мактанбай эле коеюн, менин балам мына Тимур. Тем эле адеп өлчөп анан кийин курган. Анан мен айттым, элди мындайраак кылып туруп да Таняныкына жакыныраак, нарак кой мама, кереги жок. Эртең бустурат. Ушул жерде берилген неме боюнча курам деп ошентип курган. Анан эми ал убакта түшүнүктүү эле неме болсо керек, элди сыртка чыгып эле кенен кесир деп куруп алышса керек. Эми туура түшүнөт болуш керек. Баардыгы эле туура, мисалы үчүн Таня туура түшүнөт. Таняны канча деле көп чыккан эмес, мунуку оңой жөн эле тиги неме экен, тын экен. Жакшы экен. Анда Турсун эже, сизге суроо берейли. Сиз жооп берип койсоңуз, мына могул үйдүн кожойкеси катары канча убакытта бошото аласыз? Биз ошого мен 5 мүнөттө эле бошотуп коем. Олардын бардыгы мына жактан немелерин өтө турган болсо, мына жерде оңой эле алынат. Меники легкий конструкция. Ага нөтпөй эле түндөп келесиңер дагы 5 мүнөттө алып коесуңар. Ушуну мисал катары сизчи, үлгү катары биринчи жылдырып бере аласызбы? Биз сизге жардам берейли кошуналар. Жок, жардам бересиздер. Бирок биринчи жылдырбайм. Биринчи тетигилерин баарын жылдыргыла. Биринчи ким жылдырсын деп ойлойсуз? Биринчи немени бустургула, ол неме оорурактак немесичи. Нол кыш менен жазалганчы. Кыш менен жазалган. Анткени нол эки көчөнүн да ортосу болуп турат да, чынын айткандачы. Анан мынекте мен өзүм деле мынекте тротуар кылып коеюн дегем өтө турганчы. Мына меники кенен эле болуп турат мынекте тротуарганчы. Чындай келсем. Анан ошолор алышса, мисалы, ошону менен теңдешип туруп эле баардыгыбыз мынакей неменики деле легкий конструкция, ал деле оңой алат болуш керек. Руслан деле оңой эле алып коет болуш керек. Аныкы деле легкий конструкция, кудайчылыгы. Меники деле легкий конструкция. Силер турасыңар 5 мүнөттө жардам бересиңер. Жардам беребиз. Техникалардын бардыгы мэрия өзү камсыз кылып берет, кудай буйрса. Буну сиздер мен ага макулмун. Пожалуйста, тетигин жылдыргыла, ошол жылдырган күнү ошол саат жылдырып бер. Анда кандай кылайлы? Чогуу барып суранайлыбы? Анан эми бирок ал кишиге да түшүндүрүш керек да, ал бирөөдөн сатып алганда кудайчылыгычы. Ал чыйып кеткен эмес бер жака. Ошо саткан кишилер мурда чыйып кеткенде анда туура түшүнүш керек.
Калдык эже сизге бир суроо берейин эми мына көчөнүн башчысы катары дайыма ушул уюштуруу иштеринде жүрөсүз. Сиз бүгүнкү күндө ушул сквер болушун аябай аракет кылып атасыз. Сиз азыркы күндө кандай кадамдарды кылдыңыз? Мэрияга арыз жаздыңызбы же буга чейин сууларды алып келдиңиз, аракет кылып атасыз? Кудай буйруса былтыр ушу сенин жардамың менен, мына ушу кошуна колоңдордун жардамы менен мына полевной сууну киргизип алдык. Бул болсо дагы сенин эмгегиң бизге жасаган депутаттык иштеген ишиңин ийгилиги. Азыр биз ушу мэрияга кайрылып атабыз. Арыздын негизинде ушул мурдагы калыбына келтирип, тротуарларды куруп, ушу эс алуу жайларын куруп берүүгө, анан могу трансформаторду ушу коопсуздугун сактап, жакшылап тозуп берүү жагын көрсөтүп, мэрияга арыз менен кайрылып атабыз. Мына азыр Турсунай эже, Кудай буйруса, Турсунай эженики эртеңден баштап жылдыра турган болдук. Мына балдар эле, кошунада балдар эле эженики жылдырып, жакшынакай алып, песка болот менен тозуп бере турган болду. Кудай буйруса анда биз өзүбүз жардам берип жылдырып беребиз Турсунай эженикин. Ал эми калган кошуналар азыр Турсунай эженикин бүтүрө турган болдук. Анан азыр мына кошуналар чогулуп, эми Тажыбайдын алдынан бир өтөлү деп атабыз. Бир өтүп кошуналык милдет катары өтүп койгон, анан калганын биз айтып коюш милдет, анан калганын закон ченемибизде өздөрү чечип алышат. Кудай буйруса жакшы анда. Рахмат Турсунай эжеге да ушуну түшүнүп бизге мамиле кылып бергенде. Турсунай эже Кудай буйруса бул келечекте баарыбыз чогуу эс ала турган жай болуп калат. Бул жерде өзүнчө дагы бир үй бар турбайбы Калдык эже? Дагы үй бар. Бул булкан экиге бөлүнүп сатылган да булкан. Буга дагы түшүндүрүп айтайлы. Бул ошондон тамынын бурчунан алып кетет экен да ошондо. Азыр мына өзүңүздөр көргөндөй, кечеги мен келип кеткен Руслан деген аке биздин кошунабыз. Мына азыр кошуналар биригип, астынан өтүп, бир сыйра суранган атабыз. Бул дагы өз кезегинде чыгып кеткен, мына көрдүңүздөрбү, могу столбалар бардыгы сыртта болуш керек эле. Жылдырып берем деп атат, эми азыр бизге эртелетиш керек болуп атат. Ассалому алейкум. Конокко келип калдык сизге. Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Өзүң. Жакшы. Сен тартпай эле койсоң эми биз тартканга мен уруксат берген жокмун туурабы? Мындай эле биз келип. Жок, мындай эле тартпа да, кече тарттың го. Лично мен тартканга мен уруксат берген жокмун сени, туурабы? Тартып бердиң го көчөнү. Ой, Мен тартып атам. сен тартсаң мен тартканга акым жок туурабы? Лично мен. Тарт мына. Руслан аке. Столбун туурабы? Же барбы? Эми мага кыжалат болбоңузчу. Жок, Бир эми кылмыш эмне кылдыңыз беле тартасың? аке? Кылмыш кылдыңыз беле? Жок, эмне тартып? Кылмыш кылсаң тартсаң Эмне болот. иштесеңиз деле жок, кошуналардын баарын тартып атам. Тарсаң болот. Анын жөнүндө келип тартып бересиңер. Мынакей, урматтуу Токтогул шаарынын тургундары, менин каналымдын катталуучулары, күрөштөрдү жүргүзүп атабыз. Менин кошуналарым Кудай буйруса колдоп баштады мени азыртан эле. Ушул чогулуштун жыйынтыгы менен эле ар бир көчөгө чыгып кеткен кошуналарды үйлөрүнө кыдырып, эскертүүлөрдү берип, кошуналык өзүнүн милдетин аткарган турушат. Мен терең ыраазычылык билдирем. Кудай буйруса дагы менин каналыма катталып көрүп туруңуздар. Кандай аягы чечилет, бардыгын чагылдырып берем.